Саламатсыздарбы, урматтуу бүгүнкү коллегиянын катышуучулары. Тартиби боюнча ишти алып барсак, күн тартиби боюнча биринчи маселе Кыргыз Республикасынын өзгөчө кырдаалдар министрлигинин 2018-жылдын 9 айында аткарылган иштердин жыйынтыгы. Маалыматты берет Кыргыз Республикасынын министринин орун басары полковник Калыс Узбекович берип атат маалыматты. Кыргыз Республикасынын өзгөчө кырдаалдар министрлигинин 9 ай ичинде аткарылган иш-чаралардын жыйынтыгы боюнча төмөндөгүдөй кыскача билдире кетсем, өзгөчө кырдаалдардын статистикасы 2018-жылдын 9 ай ичинде республиканын аймагында 92 өзгөчө кырдаал катталган. Анын ичинен 74 табигый, 18 техногендик мүнөздөгү өзгөчө кырдаалдар, куткаруу жана өрт куткаруу кызматы тарабынан 9 ай ичинде 122 жаран куткарылган. Анын ичинен өрт кырсыгынан 60 жаран, жол кырсыгынан 20 адам, экстремалдык абалдан 33 адам, суудан 9 жаран куткарылган. Өрттүн статистикасы боюнча кыскача маалыматка токтолсок, 9 айда республика боюнча 3628 өрт кырсыгы катталып, былтыркы жылга салыштырмалуу 2,3%-га көбөйгөн. Өрттүн кесепетинен 43 жаран каза болуп, былтыркы жылга салыштырмалуу 12,2%-га азайган. Биринчи тапшырмалар эмес, мен экинчи пунктту кичине өзгөрткүлөм. Биринчи чараларды көрүп алып туруп, анан тапшырмаларды болуп берем. Хорошо? Биринчиден өрттүн көбөйүп кеткенинин себебин азыркы баардыгыңыздар ушул бир нерсеге токтолуп алганда, быйыл курушул болду, суу катырып. Муну дагы түшүндүрүп иштеп жүрүш. Кайсыл жерге от жагат, кайсыл жерге эл эс алыш керек, кайсыл жерде эмне болуш керек. Мунун баардыгы келип туруп эле баягы биздин өзүбүздүн эле күнүбүзгө келип чыгат. Эгерде кызматкер иштейм десе, анда азайтылат. Эгерде кызматкер иштей алгысы келбесе, анда көбөйөт. Мен мунун бир эле мисалын айтайын силерге, урматтуу кызматкерлер. Мына Чүй областында былтыркыга салыштырмалуу сууга чөккөндүн санын азайта алышты. Муну өзүмө бардыгына көрдүм. Канчалык деңгээлде чуркап иштешип атты, кандай рекламаларды коюп атышты. Ар бир неменин артына сууга чөккөө боюнча кандай чуркап. Бул аракет кылды, бирок азайта алды да. Ичине болсо да өзүнүн уровнен түшүрдү. Мына ушундай эле бардыгына келгенде ушул нерсеге келип такылат. Биздин кызматкерлердин бүгүнкү күндө мен айтайын, ушул Ош, Ысык-Көлдүн азыр берип аткан цифралар даже туура келбейт. Кызматкери катары уставта жазылган тартип жаза менен алып келсек деген. Кандай түшүнүшүңүз? Строгий выговор или андан кийинкиси